Ben talada jursam zona kılıp kalıştı, büyüğü otattı. Куршап айылынын тургуну Абдыгайып Алимкуловдун үйүндө 2 ай мурун өрт чыккан. Чатыры толук өрттөнүп, өрт өчүрүүчүлөр үйдүн калган бөлүгүн сактап калышкан. Бактыга жараша турак жайын убагында камсыздандырып койгон үчүн мамлекет төлөп берген акчага чатырын жаңылап үйдүн ичин оңдоп жатат. Эң туура болгон экен да бул. Негизи мен бардыгын үндөйт элем, şu камсыздандыргыла бул эми бирок болбосун эч кимге. Бирок эми кырсык экен, тилсиз жок экен, кырсыктан сактоо үчүн баягы илгери Кудай айтмакчы sözüm saktансаң сактайм дегендей, сактануу керек экен, камсыздандырып койсо элге де пайда болот экен, өкмөткө деле пайда болгудай. Кырсыкка учураган балдар жакындан жардам беребиз. Бүгүн Өзгөн районунда тилсиз жоодон турак жайы жараксыз абалга келген жарандарга камсыздандыруу уюму тийиштүү каражаттардын сертификаттарын тапшырды. Жардам алгандар убагында үйдү камсыздандырып туура кылган экенбиз деп кубанып турушат. Эми үйүм ушу токтон чыккан кырсык менен күйүп кеткен. Анан şu мамлекет берген акчага аябай ыраазы болдум. Биз айылда туруп 618 сомдон эле төлөп неме кылганыбыз өтө эле жакшы экен. Эч канча пул эмес. Мына көп сумадагы акчаны алдым. Ушу камсыздандыруу немесине мага окшоп төлөп жүрүңүздөр. Камсыздандыруу уюмунан жардам алгандар бир гана турак жай кожоюндары эмес, оор жүк ташуучу унаа ээлери да бар. Папан айыл аймагынын тургуну Мухаммедали Аттокуров көмүр ташыган Хово өлкөсүндөгү унаасына камсыздандыруу полисин алган болчу. Күтүлбөгөн кырсыкка учурап, аны оңдотууга кеткен чыгымды тактап айтканда 234 миңге жакын каражатты мамлекет төлөп берди. Буга чейин мындай жол кырсык каталган эмес. Ушул мына быйылкы жылы Maçtan tormuz işlevine байланыштуу артка кетип, бияка кайрылдык, полный немени устакысы, немеден расходдор бүт кайрылып, немесек төлөп берди компания, строй компания. Ош облусунда жыл башынан бери 30 жаран камсыздандыруу уюмунан жардам алышты. Түшүндүрүү иштеринин натыйжасында турак жайын камсыздандыргандардын саны өсүп жатат. Айыл кыштактарда турак үйлөр жылына 600 сом, шаар жеринде 1200 сомдон төлөшөт. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош филиалы бардык күч аракеттерибизде жумшап атабыз. Калктын калың катмарына камсыздандыруу маданиятын жеткирүү боюнча маалымдуу түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Буюрса жылдан жылга камсыздандыруу маданияты эл арасында өнүгүп, камсыздандырган жарандардын саны көбөйүп бара жатат. Көпчүлүк учурда ушу мыйзамды сыйлаган, мыйзамды түшүнгөн, башка айтканда муниципалдык кызматкерлер, социалдык кызматкерлер, медицина кызматкерлери үйлөрүн камсыздандырышат. Турак жайын камсыздандырган жарандар кокусунан күтүлбөгөн кырсыкка кабылса, айыл жеринде 500 миң сом, шаарда 1 миллион сомго чейин мамлекеттен жардам берилет. Аталган уюм бардык жарандарды кайдыгер болбой өз убагында турак үйлөргө камсыздандыруу полисин алууга чакырат. Андан сырткары оор жүк ташуучу же жүргүнчүлөрдү ташыган автоунааларда милдеттүү түрдө камсыздандыруудан өтүшү керек. Кийинки жылдантарда милдеттүү камсыздандыруудан өтпөгөн унаа ээлерине айып пул салына баштайт. Зыйнат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.